Ош шаарынын вице-мэри Алимжан Байгазаков Индонезия мамлекетинин Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгү Мухаммед Асрухан менен жолугушту. Анда эки мамлекеттердин ортосундагы мамилелер, соода-саттык, экономикалык байланыштар жөнүндө сөз болду. Алимжан Байгазаков шаарга жаңы инвесторлорду тартуу керектигин айтып өттү. Мындан сырткары өзүбүздө экономикалык өсүштөрдү көтөрө турган кем байлыктарыбыз бар. Бирок иштетүү үчүн акча каражат талап кылынаарын айтып өттү. Биздин Ош шаарына келгенибиздин негизги максаты Кыргыз эли менен биздин мамлекеттин ортосундагы экономикалык соода-саттык байланыштарын күчөтүү болуп саналат. Жолугушуу соңунда Индонезия элчиси өз өлкөсүндө өтө турган бизнес тармагын өнүктүрүүгө бөлгө боло турган көргөзмөгө чакыруу кагазын берди. Ал эми Ош шаарынын вице-мэри Ош шаарынын бизнесмендерин сөзсүз түрдө барып катышып, өнүгүүнүн жаңы жолдорун үйрөнүп келерине сөз берди. Асаба 44, Жибек 22 байланышка. Машыгуу алдындагы даярдык. Түштүк батыш аймактык командачылыгынын өзү курамы байланыш каражаттарын, курал жарактарын текшерип, чалгынчылар, көзгө атарлар, аба десанттары машыгуу алдындагы акыркы даярдыктан өтүүгө камданып жатышты. Атайын белги берилип, машыгуу башталды. Уламыш боюнча тоо койнунда жайгашкан кыштакка чек арадан мыйзамсыз куралчан адамдар бастырып келишти. Бул кабар жергиликтүү тургундардан чек арачыларга жетери менен коргоо министрлигине кабарланды. Бир канча убакыттан соң сырттан келгендердин абалын билүү үчүн атайын багыттагы кызматтын чалгындоо ротасы жөнөп кетти. Душмандардын көздөгөнү жөн эместигин билген аскерлер алардын бир канча бөлүгүн туткунга алууга үлгүрүштү. Жоо кесепеттердин мизин кайтаруу үчүн кыргыз аскерлерине атайын багыттагы отряддын аба десанттары жардамга жөнөтүлдү. Тик учак менен 1000 метрге чукул бийиктиктен жерге секирүү 20 жылдан бери эми болуп жаткандыгын аскер башчылары айтышты. Ал эми куралчан топ жүргөн жер өзү деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте жайгашкан. Дайыма шамал согуп, аба жетишпестиги байкалган катаал шартта десанттар үчүн бул тапшырманы аткаруу да оңойго турган жок. Бул аракетке да куралчандар оңойчулук менен багынып бергилери келбеди. Запаста турган оор согуштук техникалар менен чечкиндүү рота жөнөтүлдү. Ага кошумча тик учак менен абадан аткылап, көзгө атаарлар бардык аракеттенүү тобу биргеликте аткылап, акыры мыйзамсыз чек араны бузуп өткөн куралчандардын тобу жок кылынды. Ушундай сценарий менен даярдалган машыгуу өз соңуна чыкты. Катышуучулардын айтымында бул дагы өлкө аймагына келтирилген коркунучтар айтылып жаткан убакта жетишсиз болушу ыктымал. Биз аскер бөлүктөрүнүн ар дайым күчүрмөн даярдыкта болгондугуна кызыктарбыз. Даярдык ар кандай террордук актылардын алдын алууга болот. Бирок айтылып жаткан маалыматтар боюнча ар кандай коркунучтар да бар. Бирок биздин биргелешкен аракетибиз даярдыгыбыз түрдүү коркунучтардын алдын алууга өбөлгө болмокчу. Ага байланыштуу бийик тоолуу деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктик жайгашкан катаал шарттуу Сарташ аймагы бул машыгуу үчүн жөн жеринен тандалган эмес. Алай, чоң алай багытын тандаган себебибиз биринчи бул жер 3000 бийиктиктен өйдөрөөк 4000ге жакын бийиктик. Биздин жоокерлердин күчүрмөн даярдыгын ошолордун чоң тоолорго чыгып, чоң ашууларга чыкканга, өзлөрүнүн күчүрмөн тапшырмаларын аткарганга, ошонун алдындагы даярдык деп эсептесек болот. Окуялар көрсөтүп турат, көбүнчө согуштардын баары тоолуу жана өтө бийик тоолуу аймактарда өткөзүлгөн үчүн, ошон үчүн бул опыттарды, тажрыйбаларды ойго алып жана максатка ашыруу жолунда мындай тажрыйбалар өткөзүлүп турат. Бүгүнкү өткөзүлгөн машыгуу дагы бир жолу далилдеди, биздин жеке курам бийик тоолуу аймактарда өзүнүн ден соолугуна жана техниканын абалына күч келтирбей өткөзөрүнө көзү жеткен. Бул машыгуу ЭККУнун каржылык колдоосу менен уюштурулду. Аталган уюмдун күч түзүмдөрүнүн күчүрмөн даярдыкта болууга көргөзгөн алгачкы колдоосу эмес. Уулкан Зунду кызы, Надыр Боронбаев, Ынтымак. Эки миң 13 жылдын 6 айында Ош облусунун аймагында 269 жол кырсыгы катталып, 70 адам каза болуп, 484 адам ар кандай оор жаракат алышкан. Бул көрсөткүч былтыркы жылга салыштырмалуу 20% өскөн. Жол кырсыгынын эң көп катталган аймагы Кара Суу району болуп, жогоруда көрсөткөн көрсөткүчтүн 50%-ын түзгөн. Аталган райондун Кызыл Кыштак айылында жакынкы күндөр эле жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 4 адам ордунда каза болгон. Сол жерде врачтар
текшеришип учеттен ушул жерде мерт болгонун сразу айтышты. Анан биз ыкчам өзгөчө кырдаал медицина отрядын чакырып, олордун жардам менен машинаны чыгарып, кесип алып, адамдарды чыгарып больницага жүктөп жөнөттүк. Ошол больницага барган учурда айдоочуну биз текшергенде, айдоочу өзүнүн сөзүнөн 1 литр пиво ичип, ролдон мас айдап жүргөнүн айтты. Ошондой эле достору менен ойноп жүрүп, түнүкү ошол жерде текшерген учурда айдоочунун мастыгы аныкталды, тастыкталды. Ошол учурда биз ата энеден сурадык. Эмне үчүн түнкү 2-3 чамасында балдарына көзөмөл жүргүзбөстөн айдоочулук күбөлүгү жок, ошол машинесин берген. Ошол бизге эң мындай суроо туудулду. Көйгөйлүү нерсеси, эң өкүнүчтүүсү натыйжада 3 жаран каза болуп атат. Мындай адам өмүрүн алып жаткан жол кырсыктарын азайтуу үчүн Кара Суу районунун Кызыл Кыштак айылында жыйын болуп өттү. Ага район жетекчилери жана жол кайгылуу күзөт кызматкерлери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Жыйында айыл тургундары тарабынан бир топ сунуш пикирлер айтылып өттү. Айыл башчысынын айтымында Кызыл Кыштак айылынын жолунан Кара Суу базарына жана аэропортко баруу үчүн тынымсыз автоунаа өтөт. Анан менин бир айта турган нерсем көп, ушу жолдогу знактарга көңүл буруш керек. Көп жердеги знактар жооп бербейт. Закон немесин өзүнүн закон боюнча жооп бербейт. Анан мына түнү машиналар жүрөт, освещениялар жакшы эмес. Анан ошондой эле мына азыр элдин өзүнүн мындай билим деңгээли дагы аябай адамдар өзү мындай ата энелер мына кечеги болгон ушу Кашкар Кыштак айылынын центринде болгон ушул кырсыкка ата энелер өздөрү эле күнөөлүү. Ош облустук жол күзөт башкармалыгынын айтымында жол күзөт кызматкерлеринин жетишпегендигине байланыштуу жол кырсыктарынын саны өсүп келет. Азыркы күндө Кара Суу районунда 13 жол күзөт кызматкери иштейт. Бул көрсөткүч өтө аз дейт аталган башкармалык жетекчиси. Мындай региондор менен салыштырмалуу кээ бир биздин түндүк облустарыбыз менен барабар десек да болот. Бул жерде болгон 13 кызматкер. 13 кызматкер менен ушу эл аралык маанидеги автожолдордун Бишкек Ош автожолу, Ош Эркеш Там автожолу жана Ош Исман автожолдорун толук камтый албайбыз. Буга борбордук аппаратта кызматкерлерди бүт баардыгын кийлигиштирип иштеп жатабыз. Бирок тилекке каршы жол кырсыгын азыр өсүп кеткени бизди өтө өкүндүрүп атат. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлеринин айтымында көпчүлүк кырсыктар жаш өспүрүмдөр айдоочулук күбөлүгү жок экендигине карабай, түнкүсүн жолго айдап чыгып, жол эрежесин билишпегендигинен келип чыгат. Адистер жол кырсыктарынын болтурбөө үчүн ата энелер да балдарына көз салып турусун жана айдоочулар жол эрежени сактоону өтүнүшөт. 18-iyul тейлөө кызматкерлеринин күнүнө карата бүгүн Ош шаардык мэриясында салтанаттуу жыйын өткөрүлдү. Ага шаар мэринин биринчи орун басары Алимжан Байгазаков катышып, тейлөө кызматкерлеринин шаардагы социалдык экономикалык тармагынан өнүгүүгө салымы зор экендигин баса белгиледи. Урматтуу биздин ушул калкка кызмат кылуу, калкты тейлөө кесипкөйлөр. Сиздердин бүгүн мына байрамыңыздар менен куттуктоо менен бирге сиздердин жашаган иштериңиздерди, сиздердин келечегиңиздерди сиздер менен ушул биздин мэриянын катышуусу жөнүндө айтып өткөнгө туура келип отурат. Көбүңүздөр билбесеңиздер керек, өзүңүздөр да байкабайсыңыздар, биздин айрыкча Ош шаарында ушул сиздердин кесибиңиздердин атынан шаарыбыз өнүгүүгө дуушар болуп атат деп коркпой айтса болот. Атап айта турган болсок, шаарга келе турган мыймандар болобу, шаардын ичинде жашаган жашоочулар болобу, же болбосо ушул шаардын тиричилигинин бардыгын сапаттуу, көркөмдөп, элге жагымдуу кызмат көрсөтүп, тейлөө көрсөткөн бул сиздер. Андан соң мыкты кызмат өтөгөн тейлөө кызматкерлерине шаардык мэрия тарабынан ардак баракчалары жана белектер тапшырылды. Биздин шаарда мегалком кандай аркылуу иштеп атат? Жакшы. Ошон үчүн биз мына шаардын мэриясы катары мындай диплом менен атайы диплом берип атабыз, сертификат. Ушул мындан ары дагы керек болсо биз уктап атканда дагы мындай жакшына ойгото турган болуп кетти. Тейлөөнүн алдын башка шаарларга караганда алдын Ошко алып келип турдук. Анан арзан
Ош шаардык тейлөө чөйрөсүнүн ишкерлер ассоциациясынын кызматкерлери тарабынан ыраазычылыктар менен сунуш пикирлер айтылып өттү. Кыргызстан бюджетине 40% берет экен, толуктайт экен. Бул чоң армия эсептелет да. Şu armiya bo'lgandan keyin şu ishkerlarni kichina qo'llov kerak, обязательно. Meriya jaqdan, boshqa gos organlardan qo'llov bo'lish kerak. Mana Qarasuv ko'chasi buzilyapti hozir. Buzilib, aeroportga cheyin cho'ng ko'cha bo'lib, bu Jaxshidagi bir yerga qo'shimcha nima bo'ldi-da, buni Mesbek Joshbanovga razilchilik bildirish kerak, rahmat aytish kerak. Shunga cheyin O'shda bo'lgan merlar ishlamagan ekan, вообще. Kabinetga kelib o'tirib ketgan ekan. Mana Mesbek Joshbanovga kelib, shahar o'ngdalyapti, ko'chalar, desatlar, jiloy uylar qurilyapti, detskiy plashadkalar. Bundan keyin o'ylari ko'p, mana estakatni ko'proq o'tkazadi, o'sha probka bo'lmasin deb. Cho'ng rahmat. Бүгүнкү күндө Ош шаарында калкка кызмат көрсөткөн 8 миңге жакын мекеме бар. Анда 30 миңдей адам жумуш менен камсыз болгон. Зыйнат Турдубекова, Надырбек Боронбаев, Ынтымак. Баткен облусунун Чарбак айылынын мектеп окуучулары бүгүн Ош шаарына бир күндүк эс алууга келишти. Алар Ош шаарынын кооз аймактарына, парктарында жана музейлеринде болуп, Ош шаары менен таанышып чыгышты. Балдар жакшы эс алышты кечтен бери. Жатакана жакшы уюштурулган. Ушул жерден пайдаланып биз ушул Ош шаарынын мэриясына, администрациясына баарына чоң ыраазычылыктарды билдиребиз. Ушул негизи рахмат. Көптөгөн нерселерди көрүштү балдар. Жакшы эс алышты кандык учурунда. Балдардын эс алуу демилгеси шаардын жаштар комитети тарабынан көтөрүлгөн. Негизги максат Чарбак айылынын жаштарын эс алдыруу, аны менен катар өткөн жылдагы болуп өткөн окуялардан арылтуу болуп саналат. Эми аларга деген биринчиден моралдык жактан кичине көңүлден берип, көңүлүн көтөрүп, Ош шаарынын тааныштырып, жакшы жайларын, көңүл ача турган жерлерге алып барып, аларга жакшы бир эс алуу тартылган деген ой болду. Азыр өзүңүздөр көргөндөй Ош шаарын айланып жүрөт жакшы жерлерин. Мындан сырткары жакшы мына бүгүн бассейндерге алып барабыз, жогорку окуу жайларга алып барабыз. Ош шаарындагы жакшы бир жаштар эс алып турган жайларга алып барып, шириндиктери менен кыскасы бүт баардык ушул эс алуу мүмкүнчүлүк болгон жерлерге алып барууну көздөдүк. Бүгүнкү эс алууга келген окуучулардын көпчүлүгү Ош шаарына алгачкы ирет келишүүдө. Алар Ош шаарына келгендерине аябай кубанычта экендигин жашырышпады. Мен Ошко өз негизи биринчи жолу келип жатам. Ошондуктан мага Ош аябай жакты. Биз бул жерде университеттерге, музейлерге, парктарга, эстеликтерге, көрктүү жерлер негизинен бул жердин көрктүү жерлери көп экен. Бизге бул жер аябай жакты. Мында келген окуучулар эс алууну уюштуруп берген шаар бийликтерине ыраазычылык билдиришет. Ал эми шаардын жаштар комитетинин төрагасынын айтымында Чарбак айылынын жаштары менен тыгыз байланышта болуп, аталган аймактарга жаңы долбоорлор менен иштөөнү пландаштырышат. Зыйнат Турдубекова, Надырбек Боронбаев, Ынтымак. Республикасынын Улуттук банкынын маалыматы боюнча бүгүн Америка доллары 49 сом 3 тыйынды түздү. Евро 64 сом 52 тыйын. Россия рублі 1 сом 51 тыйын, Өзбек суму 2 тыйын. Тажик самонеси 10 сом 25 тыйын. Кыргызгидрометтин билдирүүсү боюнча Кыргызстанда 23 июлда жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден. Абан температурасы Баткен областында түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32 градус. Ош областында түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33. Жалал Абад областында дагы түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 градуска чейин ысыйт. Нарын областында түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градус. Талас областында түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градус. Ысык көл областында түнкүсүн 7-12, күндүз 16-21. Чүй областында түнкүсүн 14-19, күндүз 24-29 градуска чейин ысыйт. Бишкекте 23 июлда өткөн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына. Абан температурасы түнкүсүн 16-18 градус, күндүз 26-28 градус болот.
Ошто 23 июлда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19 градус, күндүз 29-31 градуска чейин ысыйт.